Ушу эки досту да уруштурган ушу ушакчылар болду. Президенттин жанындагы вице-премьер-министр кече чыгып алып айтып атат. Камчыбек Кыдыршаевичтин кылган ишин жөн эле жокко чыгарып атат. Камчыбек Кыдыршаевичтей болуп ошол вице-премьер элге иш кылсынчы. Соц тармактын бир маселесин түшүнбөй туруп, жөн эле блогер жүгүрүп чыгып, тиги чакырык жасап атат. Kimdir biri eldi bölüp jarıp salgандай. Kana eldin bölüp jarılgаны? El bölünüp jarılgan jok. Kagılayın Kırgız elinden aylanayın. El bölüngen jok. Eldi bölüp jargan mo sayasatты kılgan uşul biyliktegiler bolup atat. Oşol vice-premier eldi bölüp jarıp atat. Çakırık jasap atat. Men daim adilettikti aytam. Tarih üçün aytıp koyalı. Bugün mümkün el düşmanı görür. Mümkün bizdi adilettik aytkanımız için bugün bir koduluğularga kalarız. Çıdayız. Çoğun sayasatta жүрөбүз bü? Бұл жерге parlamentke çıdağanыңар келгиле. Gevriler жүрөт, komfort zonadan çıkpay. Mamlekettin mayınasını alıp atat. Oşomsuna kursan. El, Kırgız elinin şoru. Egerde bizdin sayasat taza olboso, eldin şoru. Eki dost dep mına el eki dost dep erkeletip aytıp koyot. Jakşı manisinde. Eki dostun ıntımağından buzganдар boldu. Kana kimin Kamçыбек Кыдыршаевичтей çegarаны чечүүдө? Men ошол вице-премьерлерге айтар элем. Кыйын экенсиң, социалдык маселени биринчи орунга коюп койбойсуңбу? Президентке күйөр экенсиң, элге күйөр экенсиң. Бүт проблема социалдык маселелерде жылган. Оюңузду аягына чыгарып алыңыз. Ошон үчүн парламент чоң аянтча президент менен Камчыбек Кыдыршаевичти ымалага келтирип, ынтымакка келтире турган ушул жербиз. Эгиле бир кайрылуу кылалы. Токтотолу. Эл бир атасынан айрылып калгандай абдан кыжалат болуп чалып атышат. Токтотолу, эми ачуу чындыкты кимдир бирөө айтыш керек. Мына мен ошол туруп берейин. Gelingizler, barыбыз çoğu bir prezidentke kayırılуу жасайлы. Болбойт мындай деп. Çoğu geldiңер, оор учурларда çoğu көтөрдүңөр жүктү. Жөн эле ушинтип эле Камчыбек Кыдыршаевич жөнөкөй киши эмес, айланайындар. Кечетен бери күтүп атам да ушул жерде жанында жүргөндөр ошо кишинен. Бүт жыргалын көргөндөр жанында жүрүп. Бир гана Үмбеталы чыкты, рахмат Үмбеталыга. Men keçeten beri ойлонуп атам. Kimdir biri aytar beken, jigitlerden kimdir biri mындай çıkıp uşul эки дос урушпаш керек, жараштыралы деген сөздү айтар бекен деп аттым эле keçeten бeri. Бул артында турган кичинекей эл мырзага колуңуздардан келген жардам берип кетиңиздерчи. Ушул сиздердин жардамыңыздар менен ушунчалык операция ушунчалык жакшы болуп калды. Эми акыркы операциясына 14 000 доллар каражат керек экен. Ушул акыркы операциясынан кийин болду, бала ушу менен басып кетет деп докторлор ошол Түркияда убада берип атышат экен. Эл мырзага оор диагноз коюлган. Эки бутунун ширагындагы малобер сөөктөрүнүн тубаса жоктугу. Төрөлгөн күндөн бери анын ар бир кадамы оору менен коштолот. Ар бир кыймылга чоң кыйынчылык жаратат. Азыр эл мырзага шашылыш түрдө экинчи операция керек. Операциянын баасы 14 000 доллар. Бул операциянын оорубай жашоого болгон мүмкүнчүлүгү. Бул анын келечекке болгон үмүтү. Анын атасы каза болуп калган. Бул оор сыноодо апасы жалгыз калды. Ар күнү уулунун кыйналганын көрүп эне жүрөгү сыздайт. Суранам, кайдыгер өтүп кетпеңиздер. Сиздердин жардамыңыздар эл мырзага үчүн бул чоң жашоого болгон шанс. Каалаган сумма ар бир жардам эл мырзанын ден соолугуна жасалган чоң кадам. Аллах эл мырзанын кайгысына кайдыгер карабаган ар бир адамга береке берсин. Ембанк Мухамбек П, Сбербанк Бахтияр А деп чыгат. Колуңуздардан келген жардамды ушуга сала бериңиздер туугандар. Мен төрдөн түштүм, ордума отурдум. Мындай тамашалуу сөздөр менен Нурланбек Тургунбек уулу жогорку кеңештин төрагасы отурган жерден туруп, депутат кезиндеги ордуна барды. Түз эфирден аны залдагы депутаттар ордунан туруп, кол чаап узатышканын көрүүгө болот. Бүгүн 12 февралда Тургунбек уулу төрагалыктан өз каалоосу менен кетип жатканын айткан. Мен өзүм ушундай чечим кабыл алдым. Бүгүн Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин төрагасы кызматынан өз эрким менен кетүүгө чечим кабыл алдым. Бул менин жеке чечимим. Мага эч ким басым кысым көрсөткөн жок. Ага жол да бербеймен. Бул менин мүнөзүм ошондой.
Ошон үчүн сөздү көбөйтпөйүн дедим. Бизде стабилдүүлүк болуш керек. Урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич баштаган саясий реформалар толук аягына чыгыш керек, саясий туруктуулук болуш керек. Мына ушул максатты көздөп, мамлекетчилдик сезим менен мен ушундай чечимди кабыл алып отурам. Мен чечимимди колдоп бериңиздерди суранам. Мени Жогорку Кеңештин төрагасы, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 8-чи чакырылышынын төрагасы кылып, чоң ишеним менен шайлаган ушул жерде бардык Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарына терең ыраазычылык билдирем. Ошол эле учурда Жогорку Кеңештин аппаратына терең ыраазычылык билдирем, аппараттын кызматкерлерине. Барыңыздар сак саламат болуңуздар. Мен азырынча эч жака кетпейм, эч жака барбайм. Ушул жерде сиздердин араңыздарда катардагы депутат болуп, ушул өлкөнүн келечегине кызмат кылууга даярмын. Москва шаарында жашап жана эмгектенесизби? Медициналык кызматтар керек, бирок алар сизге кымбат жана сапатсыз сезилет. Умбем клиникалар тармагы сиздерге өз кызматтарын сунуштайт. Бүгүнкү күндүн талабына жооп берген заманбап жабдыктар менен кесипкөй дарыгерлер сиздерди күтөт. Бизде сиз стоматолог, тиш дарылоонун бардык түрлөрү, уролог, невролог, лор, терапевт, хирург, окулист, педиатр, УЗИ жана башка дарыгерлердин кеңешин алып дарылануу мүмкүнчүлүгү бар. Умбем клиникалар тармагы бул жогорку сапаттагы медициналык жабдыктар менен камсыз болгон профессионал дарыгерлер. Сиздердин ыңгайлуулук үчүн Умбем клиникаларынын Москва шаары боюнча 3 медициналык борбору иштейт. Өзүңүзгө ыңгайлуу даректи тандап медициналык кызмат алсаңыз болот. Ушул ай ичи бизге келип төмөндөгү кызматтарга арзандатуу менен медициналык кызмат алыңыздар. Ден соолугуңузга кам көрүүнү эртеңкиге калтырбаңыз. Умбем клиник Москва.